ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын жаңылыктар бөлүмүнө Базаркоргон шаарынын тургуну шаардагы жылуулук берүүчү ишкананын начар ишмердүүлүк жүргүзүп жаткандыгын билдирип кайрылган. Бул көйгөй менен жакындан таанышуу максатында эки тараптуу маалымат алдык. Натыйжада кайрылган жаран мурда аталган жамаатта эмгектенип кеткен, жетекчиликке ичара нааразычылыгы болгон. Бирок бүгүнкү күндө жылуулук боюнча шаардагы көп кабаттуу үйлөрдө эч кандай көйгөй жок экендигине күбө болдук. Топилиде болса, алғы тұрпақтарды алып келіп қойып тұрып, жағыда домдар анша ыстып айтады. Шуны Бойынша айтып берсеңіз, жылулық қандай болып атады? Жылулық начар болып атады. Ел қарсақ айтады, көмірді айтпайсыңар. Көмір, онда көмір күйіп айтады деп, байдaki алғы жақанлар айтады. Şu? Былтыр қандай ысыды эле? Былтыр жакшылы ысыган. Былтыр деле эми жакшы дейбиз деп алам. Өтүп кеткенден кийин кайтадан жаман деш кыйын. Отопление жакшы берип атат. Ысык. Көйнөкчүлөр жүрөсүз беле? Мына көйнөкчүлөр жүрөбүз. Экинчи жылуу. Жалп жок, а? Жок, жалп жок. Жылуулук боюнча жалп жок, жакшы жылып атат. Наргиза айым 4-чү кабаттагы батирде жашайт. 2 жылдан бери жылуулук түйүнүнөн пайдаланып келет, берилген жылуулук канааттандырарлык экендигин айтат. Сыртта аба ырайы өзгөргөн учурда да жылуулуктун берилиши талаптагыдай дейт. Бизде жылуулук ушу ноябрь 15-тен бери жылуулук берилип атат. Класстар жылуу барды. Окуучулар сабакта чечинип, калың кийимде чечип отурушат, окуучу формасы менен отурушат. Мугалимдер ошондой баары. Эч кандай бул жерде жалып болгон жок, бар. Жылуулук боюнча эч кандай жалып жок, бар жакшы. Базаркоргон шаарындагы Борбордук отканага 5 көп кабаттуу үйдөн 147 абонент жана 1 орто мектеп уланган. Отканада 5 отказан жайгаштырылган. ВОСТ 5 үлгүсүндөгү отказандары жергиликтүү адистердин колунан даярдалган көмүр жагылуучу отказандардын экөөсү иштеп жатат. 14 ноябрдан бери жылуулук берилип атат. Штаттык режимде баардыгы иштеп атат. Үзгүлтүксүз иш алып барып атабыз. Барын эч кандай мүчүлүштөр жок. Аталган шаарда 3 көп кабаттуу үй, 2 социалдык мекемеге жылуулук түтүктөрү тартылууда. Отканадагы 5 отказандын кубаттуулугу шаардагы 500гө жакын абонентти жана мекеме ишканаларды кошууга жетет. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулошев, ЛТР, Базаркоргон районунан.